1992-жылы түптөлгөн Кыргыз армиясы жыл сайын жаңы заманбап техникалар менен толукталып, Коргоо министрлигинде реформа болгондугу айтылып келет. Деген менен Баткендеги кыргыз-тажик чек арасында орун алган куралдуу жаңжал Кыргыз армиясынын куралдуу даярдыгынан сырткары ички реформа болбогондугун ачыктады. Түн уйкусун мекен үчүн арнап, эң кооптуу аймакта кызмат өтөгөн жоокерлердин маянасы көтөрүлө элек. Баткендеги куралдуу жаңжалда 4 аскердин ичинен тирүү калган Дастан Шариповдун жубайы күйөөсү 15 000 сомго иштеп келгендигин айтат. Жетиштүү айлык акы болбогондуктан банктан насыя алып, батирде ижаралап жашап келген. Чек арадагы şu военныйлардын айлыгын до сих пор көтөрө элек. 15 000 алат, 15 000 бала чакасына жетпейт. Бир жагынан карыз, үйдөөлөрдөн сурайбыз, ала квартирныйын беришпейт, же транспортныйын нормальный беришпейт. Бизди алып келген боюнча, бизди алып барган боюнча транспорттун акчасын негизи 7 000 бериш керек эле, бирок кемитип берген. Анын иши 2 000 неме паёко деп алып алышат. Ал эми Баткенде жашаган жергиликтүүлөрдүн айтымында аскер кызматкерлери ыңгайсыз шарты каралбаган жайда кызмат өтөшкөн. Ал ысқы облустардан келген чек арачылар үй бүлөсү менен батирлеп жашашат. Алган маянасы 20 000 сомго жетпейт. Чек арага жакын жашаган эл аскерлердин абалын ичинен билип туюшат. Чалатта куруп атат, чүйдө куруп атат. Мейли биз жактагы военныйлар квартиралар көп эмес. Чүйдөн башка жактан келген балдар бердем 1 жыл, 2 жылга кетип атат. 10 жыл жүрөт, 5 жыл жүрөт бу жердечи. Ротация кылып турат, башка жактарга кетет, ар эмес. Квартирасы кыракта калат. Ошо кайсыл жерден караса башка профессия эмес, военныйларды исключать этип коюш керек ошо менен. Каердан кааласа үйүнө алсын. Бизде деле айыл жер болсо деле кичине шарты бар жерлерде 5 000, 10 000 квартира. Ошого кетет. 5-10 000га ким жашайт? Баткендеги чек ара заставаларында аскердик форманын да жетишсиздиги негизги көйгөй. Ал эми тамак-аш күнүмдүк жашоону өткөрүү үчүн эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Ар бир солдат өзүнүн жанынан алып, ошону 1 жыл, 1,5-2 жыл кийип жүргөндөр бар экен да. Таптакыр болбой калган формалар, жарабай калган формалар кийип жүрүшөт экен. Ошентип биз командир же болбосо министрликтен урушат, мен жумуштан алып коет деп отуруп ошол кырдаалга келдик да. Кыргызстанда активдүү аскердик кызматкерлердин саны 10-15 000дин тегерегинде. Бул категория боюнча Кыргызстан Борбор Азияда 4-чү сапта турат. Буга байланыштуу Кыргызстан акчаны армияга аз сарптаган өлкөлөрдүн катарына кирген. Бул атайын дүйнөлүк иликтөөдө маалым болгон. Армияны күчтөндүрүп колун узартуу зарылдыгы күч экенин акыркы окуялар көрсөтүүдө. Чечиш керек да, мисалы үчүн реформа жүзүш керек, армияга оружиялардын жакшысын бериш керек, сатып алышыбыз керек, айлык акчаларды көбөйтүш керек, офицерлерге обязательно бюджеттен армияга чоң акчалар бөлүнүш керек да. Болбосо бизге жашоо кыйын болгонун Баткен элинде болгон согушта көрдүк. Эми армиябызды мактап эле болгон менен ошо мактоого татыктуу эмес да, татыктуу эмес. Оружиялардын тажик менен сравнивать этип көрдү да. Танка канча танка бар, канча вертолет, канча самолет. Бизде вообще почти жок экен да. Ал эми өлкө башчысы Садыр Жапаров акыркы жылдары аскер реформасы ийгиликтүү өтүп, армия өлкөнү коргоого жөндөмдүү болуп калгандыгын белгиледи. Ошондой эле Жапаров Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине акчалай үлүштү төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө жарлык кабыл койду. Анда 1 октябрдан тарта кызмат өтөө үчүн үстөктөрдү жылдык эмгек акы фондунун 80%-на чейин жогорулайт деп белгиленген. Тилекке каршы контрактниктердин азыркы учурдагы айлыгы 16, 15, 20-25 000 өлчөмүндө эле экен. Бул айлык азыркы учурда өз үй бүлөсүн каржылап, же болбосо кандайдыр бир нерсеге топтоого мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан аскер адамдарына айлыктарын 50 000, 100 000, 70 000 ушундай жогорку деңгээлдеги өлчөмдө болуусу кажет. Кайсы бир өлкө канчалык эгемен экенин анын армиясынын абалы да көрсөтүп турары бышык. Global Firepower аскердик аналитикалык порталы түзгөн рейтингде Кыргызстандын куралдуу күчтөрү быйыл 140 өлкөнүн ичинен 93-орунга чыкты. Уюмдун анализине таянсак, Борбордук Азияда Өзбекстандын, Казакстандын армиясы эң күчтүү. Тажикстандын аскердик кудурети Кыргызстандын бир нече баскычка гана артта турат. Исхак Туратбеков, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.